Көркөм артып көз жоосун алган Көпүрө базар айылы. Борбордук Азиядагы эң ири аянттагы Аккайың токою жайгашкан Талас суусунун башында орун алган айыл. Андагы Бекболот эс алуу жайы мында келгендерге меймандостугун көрсөтсө, таза аба, таза суунун боюнда элетели күнүмдүк тиричилиги менен алек. Айылдын кереметтин көргөн россиялык саякатчы Руслан Мырза тоолуу аймактын жашоочулары үчүн күтүлбөгөн белек даярдоодо. Айыл элине эртерээк жарыя берилип, Аккайың токоюна чакырылган. Руслан Мырза Көпүрө базарлыктары үчүн ачык асман алдында көркөм тасма коюп берди. Арно? Арно? Концерт, что ли? Кому посвящается? Ешкимге жөн эле? Атиемне? Алыскы тоолуу аймакта жашаган элдин маанайын көтөрүп, бир күн болсо да ачык асман алдында кино коюп берүү демилгеси Россиядан келген турист Руслан Богатырев тарабынан демилгеленип, ишке ашырылууда. Ал акыркы 2 жылдан бери Кыргызстандын кооз жаратылышын фотокамерага түшүрүп, социалдык баракчасы аркылуу даңазалап келген. Карапайым меймандос айыл тургундарына унутулгус маанай тартуулоо максатында бул демилгени колго алган. Учурда Руслан Мырзанын коржунунда 20дан ашык кыргыз киносу бар. Бул күнү Көпүрө базарлыктарга белек көркөм тасмасын көрсөттү. И мне очень понравилось так путешествовать по Кыргызстану. И в этом году я решил... Биз буга чейин өлкөнүн 40 район 7 областына болдук. Менин саякаттоомдун алкагында алыскы тоо койнундагы элге бир күн болсо да эс алуу тартуулоо максатын көздөйт. Албетте шаарда мындай самалыктар күнүгө болуп турат. Мындай маданий иш-чарабызды тоолуу алыскы аймактарда дагы улантабыз. В дальних селах, на Высокогорье, где обычно не происходит каких-то культурных мероприятий. Ачык асман алдында көрсөтүлгөн тасмага айылдыктар ыраазы. Күнүмдүк турмуш тиричилик менен алектенген элетели бул күнү шаар аккан суунун боюндагы Аккайыңда кино көрүп эс алышты. Анан калса балдар үчүн коюлган Айкөл Манас мультфильми өзгөчө таасир калтырды. Айтып кой. Эгер силер 3 күндүн ичинде багынбасаңар, биз шаарыңарды талкалайбыз. Кинону ушул Аккайың токойдун ичинде уюштуруп аябай сонун коюшуптур, ачык асман алдында коюп. Анткени буга чейин кинонун баары клубда болчу, аз болчу, мектептин ичинде болчу да. Анан кийин ушинтип токойдун ичинде ачык асман алдында болуп аткан аябай өзгөчө болуп, башкача бир атмосфераны тартып атат бизге. Биз бияка дос балдарыбыз менен келгенбиз. Анан бизге башында кинонун алдына чейин мультфильм коюп берди. Манас жөнүндө азыр кинобуз аяктайын деп калды. Бизге Белек деген кино коюп берди. Кино аябай сонун экен, бизге жакты, биз дагы болсо көрө элмекпиз. Мисалы өзүңдүн айылыңа чыга калып эле келип, мында Аккайыңдын арасында өзүм туугандар менен, үй бүлөбүз менен келдик. Айылда баарыбыз эле бир туугандар менен отуруп муну көргөн өтө таза абада, ачык асман астында деген өтө сонун нерсе экен. Биз атайын ушул жака келдик. Баягы кинотеатрдан көргөн бир башкача, ал как обычно эле. Анан бул жактан келип, бул атмосферада көргөн бул вообще башкача экен да. Мындай сөз менен айтып жеткизе албайм да. Бул сонун экен да, аябай кино сонун болуп атат, аябай жагып атат бизге. Чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени ушул сезонду элге да жакшы маанай тартуулоо менен жакшы жыйынтыктоо ишибизге туш болуп калды. Чай кайнады, чай ич. Алыскы элетели үчүн ачык асман алдында кино тартуулап жүргөн бул эс алуучу буга чейин Нарындын Соңкөл жайлоосуна барып келген. Айтымында бул долбоор өлкө аймагында уланат. Нурзбек Шабанбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.